Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Песков учкутсуз учактар менен Москвага жасалган чабуул боюнча комментарий берди. Москва шаарына учкутсуз учактардын сокку уруу коркунучу бар. Бул тууралуу 1 августта Россия Федерациясынын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Бул жерде мен коргоо министрлигинде айтылгандарга кошумчалай турган эч нерсем жок. Коркунуч бар экени анык, чаралар көрүлүп жатат, деди Песков. Журналисттер ошондой эле Песковдун Кремль 2001 жылдын 11 сентябрында Нью-Йорктогу эгиз мунарага кол салуу болгон окуяларга окшоштук көрүп жатабы деп сурашты. Жок, кандай окшоштук көрбөй эле, деди Песков. Жыйынтыгында президенттин басма сөз катчысы эксперттик көз караштан алганда болуп жаткан окуяларга бир гана аскер кызматкерлери комментарий бере аларын баса белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин Москванын мэри Сергей Собянин 1 августка караган түнү Москвага жакын жерде бир нече учкутсуз учактар абадан коргонуу куралы менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. Москвага учуп келгенге аракет кылган пилотсуз бир нече аппаратты абадан кол салууга каршы иштеген система атып түшүрдү. Бир учак өткөндөгү окуя сыяктуу сетинин ичиндеги мунарага келип тийди. 21 кабаттын деңгээлиндеги фасад талкаланган. Ыкчам кызматтар окуя болгон жерде иштеп жатат деп жазган мэр өзүнүн Telegram каналына. Булак Назар Ньюс кежи. Кытай дрондорду экспорттоого чектөө киргизе турган болду. Кытай учкутсуз учуучу аппараттарды жана жарандык багыттагы дрондорду экспорттоого 2 жылдык мөөнөткө тыюу салды. Бул маалыматты Кытай Эл Республикасынын коммерция министрлиги жарыялады. Чектөө 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Жалпылап айтканда абада 30 мүнөттөн ашык иштей алган объекттерди транспортерлеп жана жерге түшүрө алчу 7 килограммдан ашык дрондор көзөмөлдөнөт. Ошондой эле учкутсуз аппараттардын айрым жабдыктарын, дрондон коргоочу каражаттарды, лазерлерди атайын руксатсыз ташууга да чектөө болот. Мындай чара учкутсуз учуучу аппараттардын жогорку технологиялык моделин аскердик багытта колдонуу ыктымалдуулугуна байланыштуу көрүлгөн. Министрлик мындай чектөө кайсыл бир өлкөгө же регионго каршы багытталбаганын белгиледи. Булак Назар Ньюс кежи. Быйыл ажылык сапар учурунда 4 тажикстандык каза болду. Быйыл Сауд Аравиядагы ажылык сапарда 4 тажик зыяратчысы каза болду. Бул тууралуу 1 августта Тажикстандын дин иштери жана каада салттарды жөнгө салуу комитетинин өкүлдөрү билдиришти. Комитеттин маалыматына караганда бул жарандар табигый себептерден улам каза болуп, белгиленген тартипте ушул өлкөдө жерге берилген. Көз жумган зыяратчылар тууралуу кошумча маалымат берилген жок. Азуди радиосу каза болгондордун бири Машин районунун тургуну Абдулло Шарифов экенин билдирген. Ал 18 июнда Меккеде акка моюн сунуп, сөөгү ошол жерге коюлган. Маалыматка караганда Шарифовдун жүрөгү кармаган. Тажикстандын дин иштери боюнча комитетинин маалыматына ылайык былтыр умра зыяратында 7 адам каза болгон. Быйыл Сауд Аравиясы Тажикстанга чоң ажылык сапар үчүн 7000 квота бөлгөн. Булак Назар Ньюс кежи. Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды курууга багыт берген китеби чыкты. Президент Садыр Жапаров жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деп аталган китеп жазып, ал басылып чыкты. Китеп 4 бөлүмдөн турат. Биринчисинде Жапаров өлкөнүн бардык тургундарын жаңы Кыргызстанды биргеликте курууга чакырган. Экинчисинде өлкөнүн негизги идеологиялык багыттары тууралуу айтып берген. Үчүнчүсүндө кыргыз элинин каада салты жана маданиятын сүрөттөп, идеологияны жаңыртуу зарылчылыгына токтолгон. 4 бөлүмүндө жыйынтыктоочу сөзү жазылып, бир муштумга бириксек гана күчтүү Кыргызстанды курабыз деген ой берилген. Эгемендикти алган алгачкы жылдардан баштап эле улуттун жана мамлекеттин максаттуу өсүп өнүгүүсүн көрсөткөн идеологиясынын жок болуп жатканы жөнүндө байма-бай сөз болуп келген. Улуттун жана мамлекеттин багыттуу жолун аныктаган, терең мааниге ээ бул эмгектин окурмандарга сунушталышы менен ошол кемчилик толукталды демекчибиз. Жаңы Кыргызстанды куруу багыты китебинин жарыяланышы эгемен элибиз өзгөрүүлөрдү эңсеп турган учурга дал келди деп эсептейбиз деп жазылган аннотациясында.
Китеп 41 000 дааны нуска менен басып чыгарылган. Анын аймактык китепканаларга жана түрдүү мамлекеттик мекемелерге таратылып жатканы белгилүү болду. Саталдык тармактан бир нече райондун китепканалары президенттин эмгеги келип түшкөнүн жарыялап, келип окуп кетүүгө чакырып жатканын көрүүгө болот. Бул Садыр Жапаровдун экинчи китеби. 2015-жылы саясаттагы 10 жыл аттуу эмгегин чыгарган болчу. Булак Спутник эжи. Дүйнөдөгү эң кара адам каза болду. Дүйнөнүн эң кара адамы делген бразилиялык Сеу Хосе Паулина Гомес каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Ал 28 июлда 127 жаш курагында Минас Жерайс штатындагы Педро Бонита шаарында каза болгон. Силванын каттоо кеңсесинин маалыматы боюнча Хосе Паулино Гомес 1895-жылы 4-августта туулган деп жазылат маалыматта. Туугандарынын айтымында Гомес узак өмүр бою мал чарбачылыгы менен алектенип, ат менен саякаттап жүргөндү жакшы көрчү. Ал ден соолугуна байланыштуу 4 жыл мурун гана ат минүүнү токтоткон. Гомес туулган күнүнө 1 жума калганда каза болуп, дүйнөдөгү эң улгайгандардын саппашын 116 жаштагы испаниялык Мария Бранас Морерага өткөрүп берди. Булак Суперкежи.